Бишкекте адам уурдоого шектүү кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда окуя 4-мартта болгон. Белгисиз адам Калыс Ордо конушунун тургунунун аялын унаага күч менен отургузуп уурдап кеткен. Бул фактыга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 165-беренеси адам уурдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Аялды уурдаган кылмышкерди кармоо боюнча ыкчам иш-аракеттер көрүлүп, шаардык жана 1-май райондук милициясынын кызматкерлери шектүү катары 22 жаштагы жаранды кармаган. Ал шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы 3-дивизиондогу командалар арасындагы дүйнө чемпионатын утtu. Мелдеш 27 февралдан 5 мартка чейин Босния жана Герцеговинанын Сараево шаарында өттү. Аталган мелдешке Кыргызстан, Иран, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Босния жана Герцеговина жана башка мамлекеттер катышты. Командалар бири-бири менен айлампак түрүндө ойноду. Кыргызстандын курамасы биринчи оюнда Сингапурду 14-2, андан кийин Босния жана Герцеговинаны 11, үчүнчү оюнунда Малайзияны 22-0 эсебинде жеңди. Ал эми 4-чү оюнда кыргызстандыктар Ирандын хоккейчилерин 18-0 эсебинде утуп алды. Соңку беттеште Гонконг менен ойноп, аларды 12-2 эсебинде жеңип алышты. Кыргызстан Б тайпасында бардык оюндарды жеңип, биринчи орун алгандыктан 3-дивизиондун А тайпасында ойноого мүмкүнчүлүк алды. Бүгүн 6 мартта бир катар кыргызстандыктар жол эрежесин бузгандар үчүн айыппулдун көбөйүшүнө каршы тынчтык митингин өткөрүүнү көздөштү. Алардын пикиринде айыппулдун көбөйүшү коррупцияга алып келет. Эркиндик бульварында нааразылык акциясы башталар алдында темир жол вокзалынын жанына 10 чакты милиция кызматкери чогулду. Күч түзүмдөрүндөгү өздүк булак белгилегендей, бул жерде ар кандай нааразылык акцияларын жана митингдерди өткөрүүгө сот тарабынан тыюу салынгандыктан милиция кызматкерлерине баш ийбесе катышуучулар камакка алынмак. Эске салсак, буга чейин 8 марттан тарта жол эрежесин бузгандарга жаза катаалдан ары белгилүү болгон. Садыр Жапаров өз пикирин билдирип, коом тескерисинче жазаны катаалдаштырууну колдошу керек деп билдирген. Каныбек Иманалиев билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Өткөн аптада Каныбек Иманалиевдин талапкерлигин депутаттар талкууга коюп, эл өкүлдөрү макулдугун беришкен. Уланбек Мамедахуновдун ордуна билим берүү жана илим министрлигинин милдетин аткаруучу болуп, Каныбек Иманалиев 24 февралда дайындалган. Ал 1996 жылдан 99 жылга чейин мурунку президент Аскар Акаевдин басма сөз кызматын жетектеген. 2000ден 2005 жылга чейин 2-, 3-, 5 жана 6 чакырылыштардын депутаты болгон. 2008 жылдан 2010 жылга чейин Кыргыз-Орус Славян университетинин эл аралык байланыштар боюнча проректору болуп иштеп, 2021 жылдын январында ал президенттикке талапкерлигин койгон.